колума жыныстык органын салып туруп мени зордуктап атканын деле билбейт, оозума сийип таштаганын деле билбейт да. Өзүн наркотик принимать эткен балабы түшүнбөй койдум өзүм. Мына ушундай кордукту көргөн эки баланын энеси Арабекова Калия президент Алмазбек Атамбаевдин атына кайрылуу катын жөнөткөн. Анда өткөн жылдын 30 декабрында аны зордуктоого шектүү делинген Илгиз Карымбаев, Алтынбек Алыбаев жана Мукаш Кененсариев аттуу сот аткаруучуларга мыйзамдуу чара көрүлүшүн суранган. Аталган сот аткаруучулар келиндин мурдагы күйөөсү алимент үчүн акча которгонун айтып, алимент акчаңды алып кет деген шултоо менен бир үйгө алдап чакырып, арам ойлорун ишке ашырышкан. Карымбаев Илгиз бул Кара Бура сот исполнители болуп иштейт. Ал жакта мен 25-теринде мен менен күйөөмдү сүйлөштүрөт. Сүйлөштүргөндө 30 декабрда берем деп анын сөзүн ошонун уюлдук Карымбаев Илгиздин уюлдук телефону менен сүйлөштүргөн. Ошол себептен мен ишендим. 30 декабрда саат 7-лерде чалат. Сиздин күйөөңүз акчаны берди, алып барып берейин, сизге керек да дегенден кийин мен андай жаман оюмда жок эле ишенип сыртка чыккам. Алар болсо кыйнап, уруп машинага салып алып барып зордук, зомбулук көрсөттү. Атүгүл оозго сиеттигем эмне деген ушундай жаман акыбалда кылды. Бул окуя боюнча Талаш шаардык милициясы кылмыш ишин козгогон. Бирок зордуктоого шектелген сот аткаруучулар кызматтарынан бошотулушканы менен эркиндикте жүрүшөт. Алар өтө жеңил жаза менен кутулуп кетишти. Бул чечимге нааразымын дейт Калия Арабекова. Акыйкат бир чечимди чечип берсе экен деген ойдомун. Ушундай кылмышкерлерди эркиндикке жиберип, эртең күнү дагы бир жаш кыздын же жаш келиндин, карапайым адамдын жаман акыбалына калат, буга чейин деле кылып келиптир. Мени да ушундай сүйлөй албайт, бул ушундай эки баласы менен каяка бармак эле, колунан эмне келмек эле деп ушундай жаман акыбалдарды кылып келатат. Прокурор дагы ишти жаап койгон. Генеральный прокуратурага кайрыла отуруп, ишти кайрадан козготтук. Жабырлануучунун айтымында, зордуктаган 3 кызматкер окуя болгондон кийин да коркутушуп, күч менен тосмо арызды жаздырып алышкан. Сотто иштеген Кунгандиев деле түндө бара калып туруп эртең менен чечим чыгарып койду, үй түрмө деп туруп. Менен кандай ойлойсуз, кандай дейсиз деп менин пикиримди сураган жок. Чечим чыгарып койду, бул балдар үй түрмө болот деп. 3 бала Карымбаев Илгизди, Кенесариев Мукаш, Алыбаев Алтынбекти. Эми эркиндикте жүргөнүн каалабаймын. Эртең күнү мени өлтүрүп кетет, балдарыма зыян келтирет деген жаман ойлорум бар менин. Калия Арабекова өлкө жетекчилигине кайрылуудан тышкары, башкы прокуратурага, жогорку сотко да арыз жазаарын билдирди.